Кайра криминалдуу хроникага чыгасың деп едим беле. Криминалдуу хроникага чыгасың, эл журтка шерменде болосуң, жердин үстүнө баса албай каласың деп едим беле. Эй, Акаев Бактыбек Ишекеевич, подонок. Өткөндө сен жолугупсуң дагы тиги өзүң кедет этип кеткен Русланга. Аны болсо сен 50 000 долларга кедет этип кеткенсиң. 22-жылы 22 августта алгансың 50 000 долларын. Чоң жактарда, жогорку тарапта тааныштарым, туугандарым бар деп алдап туруп. Толи кызмат коноштурам дегенсиңби, толи чоң ишин бүтүрүп берем дегенсиң, толи бир судебный ишин бүтүрөм дегенсиң, айтор алгансың. Алып туруп фыргонсуң. Анан менин криминалдуу хроникама чыкканыма где-то 1 ай болуп калды. Чыккан соң бетиң өрттөнүп, жер үстүнө баса албай, аткен элдин баары шылыңдап күлдү да, шылыңдап күлдү, кыяч көстөрмөн карады, жаман көстөрмөн карады, кээ бирөө откровенно мазактады. Сенин да душмандарың бар, тууган тааныштарың бар, катыштарың бар. Кээ бирөө чын элден күйдү, анткени позор болуп атасың да, менин видеолорумду 100 000 киши көрүп атат да, 100 000 киши көрүп атат. Позор болуп атасың да. Ана Русланга жолугуп турсун да, видеосун алдырга окуй, берем мына. Акчаңды деп туруп, кайра качкан экенсиң, жоголгон экенсиң. Акмак, алып келип кой, артка алып келип кой. Дагы чыгасың мына дагы чыгып атасың видео. Ошону кимкени көрүп койгула мына, көрүп койгула могу. Могу алдамчы жокур шүмшүк, мына сүрөтү чыгат. Мен сүйлөп турган замат сүрөтү чыгат. Фотографиясы чыгат. Акаев Бактыбек Ишекеевич деген 3 апрель 64-жылы туулган. Вот туулбай туна чөккөр. Алып келип койгон акчаны артка. Мына көрүп койгула кимкенин.